Адистердин айтымында токен татаал тармак аны иштетиш үчүн ири суммадагы каражат керектелет. Ал каражаттарды инвестиция катары алып келүү үчүн да көп убакыт талап кылынат. Ошондой эле бизнес пландар түзүлүшү керек. Эгерде өлкөдө туруктуулук болбосо, чечимдер менен мыйзамдар өзгөрө берсе, бул тармакка инвесторлорду тартуу маселеси кыйындайт. Инвестордун бүгүнкү күндөгү орду кандай? Алар үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Инвестордун экономикага тийгизген таасири кандай жана башка суроолорго бүгүнкү көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурча көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач студияга келген коноктор менен тааныштыра кетсем, Кубатбек Үсөнов, Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо башкармалыгынын башчысы. Ошондой эле Искендер Шаршеев, улуттук бизнес ассоциацияларынын альянсынын башчысы. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Бүгүн негизи эле ушул тартипке муктаж токен тармагы жана инвестордун ролу туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Кубатбек мырза, сизден баштагым келип жатат. Биринчи суроо. Ошол инвесторлорбу же жеке ишкерби лицензия алуу үчүн бир топ маселелер жаралып келгенде, эми кантип уруксат кагазын алса болот, же болбосо ошо мыйзам боюнча лицензия кимге, кандай шартта жана канча санда берилет? Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө жер казынасы жөнүндө мыйзам бар. Мыйзамга ылайык бизде азыр конкурстук түрдө, аукциондук түрдө жана жанагы биринчи берилген өтүнмө эрежеси менен лицензиялар берилет. Конкурстук объект деген өзү аты айтып тургандай мамлекеттик мааниге ээ чоң кендерди бул конкурстук негизде берилет. Аукциондук объектилер бул ошол жанагындай прогноздун запастары бар конкурстун объектилерге кирбеген кендер аукцион аркылуу берилет. Азыр жанагы биринчи берилген өтүнмө деген азыркы күндө 25 августта өкмөттүн токтому менен жанагы жобого өзгөртүү киргизилип, бир гана жер астындагы таза сууларга, минералдык жана терминалдык сууларга гана лицензия берилет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул эле айда жанагы моратория алтын кендерине болгон лицензияны бербөө тууралуу моратория чыккан. Ошондуктан азыркы күндө алтын, күмүш кендерине лицензия берилбейт. Эгерде ошол каалоочу болгон адамдар, каалоочу инвесторлор болгон болсо, эч кандай чектөө жок. Мыйзамда так жазылган талаптардын негизинде документтерин тапшырат, аукциондорго катышат, конкурстарга катышат. Ошонун негизинде лицензия берилет. Чоң рахмат. Искендер мырза, айтсаңыз, азыр эми мына токен тармагы жалпы эле инвесторлор үчүн зор мааниге ээ. Ошол өлкөдөгү баягы октябрь айындагы акыркы окуядан улам инвесторлор үчүн бир топ түшүктөр дагы жаралды да. Эми сиздин көз карашыңыз боюнча бул инвестор бул ким жана биз анын ролу кандай Кыргызстанда? Кыргызстанда эми инвестор деген бул Кыргызстан гана эмес, ар бир кайсы өлкөнү албайлык. Инвестор бул абдан маанилүү адам болот да, абдан маанилүү катмар болот. Анткени инвесторлор өзү ички жана сырткы болот да. Анан ички дегенде бул өлкөбүздүн ичинен чыккан өзүбүз кулундарыбыз, баягы бай адамдар да. Сырткы дегенде чет элдик бир инвестор. Ошондой эле ал жердин кулуну десек болот да, келип ушул бай адамы келип биздин өлкөгө кандайдыр кызыгып, биздин өлкөдөн иш алып баргысы келген адам. Инвестиция бул өзү эч качан бекер акча эмес да, келип туруп элге таратып, анан бүттү мен грант бердим деген эмес. Бул деген келип туруп ишти жаратып, иштен пайда алып, кошкон салымга кошумча пайда алып кетүү да. Бул негизи эми баягы туура эмес идеология болуп кетип, кээде бизде ойлонуп калышат да элдер, баягы инвестор келип, бул бөтөн адам, бул келип туруп бизди тонойт, биздин баягы иште баштап туруп кендерибизди казып алат, же болбосо баягы байлыгыбызды алып алат, элди кууратып, акчасын сыгып алып кетип калат деген ой бар да. Бирок негизи бул андай ойлобош керек да. Инвесторлор менен туура сүйлөшүш керек. Инвестордун, мисалы үчүн, алардын да түрлөрү бар да. Б, А категориялары бар, мисалы үчүн, адеп акылактуу, туура иш алып барган инвестор. Ал келип туруп, өзүнүн салымын кошот, кошумча пайдасын алат, анан ар бир айтылган сөзүнүн баарын аткарат да. Өз тарабынан кандай гана убада берилсе аткарылат. Башка шылуун инвесторлор болушу мүмкүн. Негизи мындай
стабилдүү эмес өлкөлөргө ушул инвесторлор келиши мүмкүн. Алар баягы чын эле баягы айткандай эле талаптанып, баягы алдап, кандайдыр бир сырттан банктардан алып келип, госсалок алып, мамлекеттик залогду алып туруп, мамлекетке ушул карызды түйшүк кылып коюп, анан кетип калгандар да бар. Мурун биздин тарапыбызда болгон да. Бул өлкөдө стабилдүүлүк болбогон мамлекеттерге барышабы булар? Ушундай да, негизи баягы мыйзам жакшы иштебеген, кичине баягы элдер туура түшүнбөгөн ушул нерсе, ушундайга кирип кетиши мүмкүн. Бизде андай тарыхта болгон, тилекке каршы. Бирок негизи баягы туура адеп ахлактуу инвесторлор аябай мындай шарттарга карашат да, тыңдашат, элдин маанайын карашат. Эгерде эл маанайы начар болсо, инвесторго көз карашы начар болсо, эгерде шарттар түзүлбөсө, мисалы үчүн салыктар азайтылып, жагандыр биринчи жылы салык алынбай мындай жеңилдик берилбесе, анан жер берилбесе, коммуникациялар түзүлбөсө, анда инвесторлор тандайт да, мындай адеп ахлактуу, ар бир сөзү алтындай болгон инвесторлор өзүнүн убадаларын так аткарган, алар мамлекетти тандашат да. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө мамлекеттер ошондой инвесторлорду алып келиш үчүн, кызыктырыш үчүн салгылашат, атаандашат. Вьетнамда, Кытайда 15 жылга мисалы үчүн салык албайбыз дейт да, келип эле муяка мисалы үчүн iPhone куручу фабрика салык албайбыз, жер бекер беребиз, суу, түтүктө, электричество бүт баарын өзүбүз өткөрүп беребиз. Иште бир гана шарт 70% иштеген инженерлер кытайлар болсун деп айтат да, мисалы үчүн Вьетнамда да ошондой шарт. Ошондо кытайлар эмне кылышты? Инвесторлор келди, 15 жыл иштеди, 15 жыл салык төлөгөн жок, жыргады. Андан кийин завод калып калды, эл калып калды, баягы айфонду жасай алган эл калып калды. Ошол айфон жасаган эл бүгүн Xiaomi деп Кытайдын өзүнүн брендин чыгарып атат. Ушундай да, мисалы үчүн мисалдар бар дүйнөдө. Бизге ошондой акылдуу инвесторлор менен иштеп, адеп ахлактуу инвестор тартуу жөндөм жетпей атат. Анан биринчи орунда бул мамлекеттик саясат, экинчи орунда бул албетте жергиликтүү калк инвесторлорду жакшы мындай адептүү инвесторлорду сыйгоноктой күтүш керек да. Демек инвестор деген бул ошол эле учурда бир мамлекетке келип туруп, ошол мамлекеттин өзүнүн бир кандайдыр бир каражатын салып туруп, ошол каражаттан мага да жана сизге да болсун деген эле өңүттөгү бир маселени талапты коюшат, Эми мындай инвестордун бир жагы да, мисалы үчүн бирөө келип туруп жылуу сөз айтса, ага алданып кетсе жеңил. Чыныгы инвестор көбүнчө учурунда келип туруп аябай катуу сүйлөйт да, айтат мындай, сестендирип сүйлөйт. Айтат: мен деген бияка $1 миллион салам, 5 жылдын ичинде 2 миллион доллар өндүрөм, калган артыкчылыктарым силерге калат. Макул болсоңор кош болгула дейт. Бизге көп учурда инвестор ушинтет. Эгерде биз сестенип кетсек, бул жарабайт, бербейбиз, жерибизди бербейбиз, суу өткөрбөйбүз, салыктан бошотпойбуз десек келбейт да. Ушундай да чындык бүгүнкү күндө. Бирок ошол инвестор келип кеткенден кийин бизде өнүккөн инфраструктура калат, инженерлер калат. Ал төлөгөн маяна экономикага кирет. Ал тандап заводун курган жер айыл байып кетет. Ушундай нерселер болуп кетет да. Ошондой инвесторлордун саны канчалык көп болсо, ошончо өлкө бат өнүгөт. Инвесторлордун ички же сырткы саны аз болсо, же ички инвесторлор, мисалы үчүн Кыргызстандан байып кеткен бай адамдар, жок, Кыргызстанга ишенбейбиз, барып Турцияга салабыз деп кетсе, акчанын баары Кыргызстандан чыгып кетет. Өлкөсү өнүкпөйт. Инвесторлор менен иштегенди үйрөнүш керек. Анан эң негизи бул баягы жерлерди үйрөнүш керек да. Анткени шаарларда анча-мынча иштей алат да инвесторлор менен жергиликтүү калк. Айыл жергесинде кичине ушул инвесторлор менен иштегенди, аларды түшүнгөнү, керек болсо аларды эсине келдиргени үйрөнүш керек да элге. Бирок баягы нерселер менен эмес, мындай мыйзам түрүндө жана сүйлөшүп, кеңешип. Чоң рахмат. Куатбек мырза, айтсаңыз, гендерди чалгындоодо иштетүүгө берилген лицензияларды көзөмөлдөө тартипке келтирүүнүн бир реалдуу механизмдери барбы? Бүгүнкү күндө ошол иштеп жаткан лицензияларды көзөмөлдөө бул мамлекеттик экотехник инспекциясына толук жүктөлгөн. Азыркы күндө ошол көзөмөлдөр жүрүп жатат. Биз тараптан, биздин комитет тарабынан ошол лицензиялык макулдашууларда көрсөтүлгөн шарттарды аткарылышын, төлөмдөрүн өз убагында төлөтөбү, жана ошол иштеп жаткан лицензияттарга ар тараптуу көмөк көрсөтүү. Контролдук функция бүт ошол экотехник инспекцияга жүктөлгөн. Жана жергиликтүү администрация жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына жүктөлгөн. Ошол эле жанагы
экологияга тийгизүүчү таасирин аныктоо боюнча администрациялар менен кошо болот. Анан жанагы иштелип бүткөн жерди рекультивация кылуу боюнча ошол эле жергиликтүү администрация менен ошол эле жергиликтүү бийликтин органдары ошол жанагындай кабыл алынышат да. Чоң рахмат. Искендер мырза, айтсаңыз, сиз жогоруда жана баса белип кеттиңиз, ички инвестор менен сырткы чет элдик инвестордун айырмасын айтып бердиңиз. Негизи эле булар эми чет элдик инвесторлордун кошкон салымы ички инвесторлорго караганда бир топ жогору да. Негизи баягы өлкөнүн ар бир өлкөнүн өзү кызыкчылыгы эмнеде болуш керек. Ички инвесторлорду сыртка чыгарбай, сырткы инвесторлорду көбүрөөк алып келгенге кызыкчылык болуш керек. Анткени ички инвесторлор бул Кыргызстан жергесинде байып кеткен адамдар. Бир 2000-5000 адам да, 2000-5000 үй бүлө Кыргызстанда. Саналуу. Ал адамдардын кандай булак менен эми айта албайм, бирок кандайдыр бир кудурети менен, ак иш менен же кандай байлыгы топтолгон. Ошол байлык эгерде өлкөдө шарт туура түзүлсө, өлкөдө шартты бүт инвесторлорго бирдей түзүш керек да, ичкиге да, сырткага да. Эгерде шарттар жакшы болсо, ички инвестор бияктан калат, бияктан завод курат, бияктан акчасын баарын кетирет, бияктан жумушчу күчтөрдү майына төлөп иштетет. Ал эми сырткы инвестор болсо, алар башка өлкөдөн келип, албетте башка өлкөдөгү өндүрүлгөн акчасын алып келип өлкөгө киргизет да. Биз деген негизи бөлбөшүбүз керек да, ички сырткы деп. Биз деген негизи кандай кайсы өлкөдөн гана болбосун, эгерде анын акчасы ак жол менен келсе, аны далилдей алса, жана ушул иш жөндөмүн көрсөтө алса, убадаласын аткара алса, анда негизи ошол инвесторго керек болсо кандай гана шарт болбосун түзүп беришибиз керек. Анткени ошондо ички инвесторлорубуз да калат, ички бай адамдарыбыз Турцияга кетпейт, Дубайга кетпейт, Кыргызстанга салат да акчасын. Сырткы инвестордор да келе башташат. Буга негизги баягы бир гана баягы мыйзам так аткарылса жакшы да, ушул өлкөгө көп келишет. Экинчи, эл өзү күтүш керек да. Баягы көңүл болуш керек. Эми айрым бир саясатчылардын бир жүргүзүп жаткан бизнестердин артында, мисалы үчүн коомчулуктагы бир топ сындарды, пикирлерди айтып жүрдү. Кээ бир саясатчылар ушул өзүнүн эле өлкөгө жанагы завод фабрикаларды курбай, чет элге ушинтип өзүнүн бир кирешесин жашыруу максатында куруп жатат. Өзүгө курсак болмок беле деген дагы бир сындар айтылып жүрдү эле. Буларга балким ушул саясатчыларды бир өзүнүн кирешесин жабуу максатындабы же алар ошол чет өлкөгө өзүнүн инвестиция сунуштап жатабы? Бул кандай багытта? Эми саясатты карабай эле бир гана экономика көз караштан карайлы. Айрым ишкерлер катарында эле айтат турган болсок. Экономика көз карашы менен караганда, сизде мисалы үчүн сиз күнү түнү иштеп $1 миллион жасадыңыз да. Керек болсо күнү түнү соода сатык менен кошмо үстүнөн кошуп атып акырындап $1 миллион ээ болдуңуз. Эгерде мисалы үчүн ошол $1 миллион сиз завод кура аласыз да. Ал завод чыгарган, ал заводтуко келген сырье Кыргызстанда жок дейли. Ал завод чыгарган продукция Кыргызстанга сатылса көп көлөмдө сатылбайт дейли. Ошондо сиз деген базар тандайсыз да. Сизге чоң өлкө керек болот, калкы көп болуш керек, жанында сырье болуш керек, шартта болуш керек. Ошондо сиз ошол $1 миллион ошол өлкөгө кошосуз да. Мисалы үчүн эгерде сиз бир гана ошо кайсы бир продукцияга арнасаңыз да ишиңизде, бул таза экономика. Ошондо өлкөдөн качып кетти дегенге туура эмес болот да. Бирок баягы негизи эгерде мүмкүн болсо Кыргызстанда өндүрүш калтырганга Кыргызстанды өнүктүрүүгө аракет кылыш керек да. Анткени бул нерсе баягы ар бир инвестордун, ар бир бай адамдын өзүнүн жеке тандоосу да. Негизи баягы жок мен iPhone салам десе, айланып тегеренип Кытай, Вьетнамга барат да, аякта шарттар түзүлгөн. Кыргызстанга iPhone салам десе, iPhone кымбатыраак калат да. Биздин баягы базарыбызга түшкөндө анын баасы 2-3 эсе көбүрөөк болуп калат. Ушундай болушу мүмкүн да. Бирок баягы өзүнүн баягы өлкө үчүн деген адамдар албетте чоң сый урматка ээ болуш керек. Сыйлашыбыз керек, өлкөгө салган адамдарга көбүрөөк урмат болуш керек да. Чоң рахмат. Куатбек мырза, айтсаңыз, 2018-жылы киргизилген акыркы өзгөртүүлөр боюнча айта турган болсок, бул мыйзамда лицензия боюнча берүүлөр чектөө жок деп жазылганда,
каалаган эле адам 5 же 10 лицензия тиешелүү документтерди алып келип толтуруп тапшырсаң мамлекеттик ишканага менчик компания жана жеке адамдар ала берет деген чынбы? Мисалы кезегинде бир эле адам 41 лицензия алып бер деген дагы ошол маалыматтар чыкканда коомчулукка. Түшүндүм, бул 2018 жылдан кийин ага чейин деле мындай чектөөлөр болгон эмес. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарып, тийиштүү документтерди жоготуп алып келсең, ошо жанагы мен айткан эрежелердин негизинде лицензия берет. Бир адамга эми ал өзүнүн жана дареметине жараша, себеби лицензияны алып эле кармап отурбайт. Лицензия алгандан кийин жанагы лицензиялык келишим бар. Келишимде ар бир тапшырмалар коюлат. Тапшырмалар аткарылбаса, мыйзам чегинде бизде лицензиялык комиссия бар. Мыйзам чегинде биринчи токтотулат. 1 айдан 3 айга чейин токтотобуз. Эгер бир жумуш аткарылбаса, же салык төлөбөсө, бизде жана пул деп коет, жана лицензияны кармап туруу үчүн дагы салык ай сайын төлөп турат. Ошол аткарылбаса, 1 айдан 3 айга чейин токтотулат. Эгер адам башка жанагындай иштетип жатып, кээ бир тартиптерди бузса, мыйзам бузууларды кылса, ошонун жоюу үчүн биз убакыт беребиз, 1 айдан 3 айга чейин. Эгер ошол убакыттын ичинде жойбосо, лицензия жокко чыгарылат. Жанагындай чектөө бир кишиге бир лицензия деген азыр демек каалаган киши канча лицензия керек болсо ала берсе болот. Азыркы күндө деле андай чектөө жок. Эми бул жаатта бир башаламандыктар жокпу? Мыйзам бузуу фактылары катталган жокпу? Ошондо каалаганча ким каалаганда лицензия алып? Азыркы күндө жок, андай фактылар жок. Чоң рахмат. Эми Искендер мырза, айтсаңыз, ушул инвесторлор боюнча сүйлөшө турган болсок, булар көпчүлүк чет элдик инвесторлор Тоо-Кен тармагына көп кызыгышат да, ошол жака көп салым кошушат. Эми ушул чет элдик инвесторлорду бизде Кыргызстанда кабыл алуу маселеси кандай? Бизде кандай климатта кабыл алабыз? Негизи бир себеп бар да, негизи көп инвесторлор бизге келбегени. Бул деген өлкөнүн көлөмү да, чоңдугу. Өлкөбүз кичинекей, калктын катмары аз. 5 миллион, 6 миллион, 7 миллион калк бул инвесторлорго анча кызык эмес болот да. Негизи баягы инвесторлор калкы көп өлкөлөргө барат. Бул биринчи себеп инвестордун аз келиши. Экинчи себеп албетте бул логистика да. Мисалы үчүн Кыргызстанда порт жок да, деңиз жок. Деңиз болсо, биз бир жерибизде бир деңиздин чети болсо, ошол жери аябай өнүгүп кетмек. Анткени көп товарларды ташуу эң оңой жолу бул деңиз да, деңиз жолу. Темир жол керек да. Темир жол салына элек, темир жол салынса эле бизге инвесторлор келе баштайт, көрөсүздөр. Бирок темир жол деле жок. Темир жол автомобилдик жол менен товарларды ташыганга караганда арзаныраак түшөт да, баягы темир жол менен жүк ташуу бул ыңгайлуураак, арзан. Ушул биринчиси бул өлкөнүн кичинекейлиги, экинчиден бул логистикалык жолдордун аздыгы, ушул чоң себеп да, көп чоң инвесторлор келбегени. Эми башка себептер да бар, ал себептер албетте баягы саясатка аралашып кетет. Бул мыйзамдын баягы адилеттүүлүк, жеке ошол частная собственность деп коет го. Чакан мүлктү сактоочу мыйзамдын аткарылышы, иштеши ушул чоң мааниге ээ. Бизде негизи баягы мүлк мыйзамы иштейт. Бирок көп учурда мамлекет менен жеке ишкер ортосундагы болуп кеткен мындай сот иштери мамлекеттин кызыкчылыгына чечилип калат. Бул деген инвесторлорго бир аз мындай кооптуу белги. Инвесторлор карашат да, кайсы жерде мындай адилет болсо ошол жерге барышат. Анткени алар деле адилеттикти каалашат да. Эгерде мыйзам жакшы иштеген өлкөгө. Ооба, эгерде мамлекет жеңе берсе улам ишкерлерди, демек ошол жерде мен да жеңилем деп инвестор кооптонот. Толуктап айтсам, жана ушул именно Тоо-Кен тармагына инвесторлордун келиши бул мамлекеттин, мен ойлойм, мамлекеттин чоң кичилигине карабайт. Кыргызстан территориясы боюнча кичине болгону менен, бирок Тоо-Кен тармагында биз аябай бай өлкөбүз. Инвесторлор жанагындай чоң инвесторлордун келбей калышынын себептери дагы бир нече, бизде саясий туруктуулуктун жоктугу, анан кийин жана жергиликтүү ошол кен жайгашкан жерде элдин жанагы мыйзамсыз жанагы Тоо-Кен иштеткен компаниялардын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсү да. Себеби
бир инвесторлор бул баардыгы бири бири менен байланыштуу болот. Бир инвестор келип иштеп атат, а бирок ага кандайдыр бир топ анын жумушуна мыйзамсыз кийлигишип жатат, негизсиз токтотуп жатат, жанагындай рейдерлик захваттарды кылып жатат. Ал тиги башка өлкөдө турган өзүнүн өнөктөшүнө ушундай болуп атат, Кыргызстанда бизнес кылууга шарт жок болуп атат деп айтса, ал Кыргызстандан өзү алыстай баштайт да. Ошон үчүн ар бир жаран, ар бир мамлекеттик орган өзү ушул бизнесмендерди инвестицияны тартуу үчүн ушундай жагымдуу жагдайларды түзүүгө аракет кылыш керек да. Анан жанагы мамлекеттик соттордон утуп атат деген кесиптешим айтып кетти. Азыркы күндө эми бир аз болсо да алдында жылыш бар. Азыр бизнес омбудсмен деген бизде институттар ачылды. Бизге көптөгөн бизнес омбудсменден кайрылуулар болуп атат. Аларга инвесторлор кайрылат экен. Ошол мыйзам чегинде карап биз ошондой көмөктөшүп жатабыз да. Бул тарабынан алда канча мындай алдыга жылуулар бар. Кошулам, негизи баягы эки пикир айтып коеюн. Биринчиден чын эле баягы мен айтып аткан инвестициялар бул деген токен карабаган инвестициялар да. Токенде болсо бизде бир кездерде Өзбекстан тараптан маалымат келген 50 миллиард долларга, жок 500 миллиард долларга бааланган баягы сайттардан калган геология разведка боюнча бизде гендер бар деген нерселерди айткан имиш да. Биз аябай байбыз. Мисалы үчүн бизде Нарында тоо бар да, ал деген 50 миллиард тонн темирден турат деп айтылган да. Бизде чын эле көп ушул гендер, аналарды иштетүү бир аз кыйыныраак, бирок гендерге бай өлкөбүз да, бизде ар кайсы гендер бар. Бул чын эле ушул ген бул башка тема, генге башка инвесторлор келет да. Алар кызыктар. Демек, Кыргызстанга инвесторду алып келүү үчүн бир канча шарттарды түзүп бериш керек экен. Анан экинчи пикирди ошого кошуп кетерим. Мүмкүн күн азыр эле ушул эмеден келдим, өкмөттөн келдим. Өкмөттө жыйындар өтүп атат, реформа боюнча кеңеш түзүлгөн. Реформа боюнча кеңештин мүчөсү катары мен азыр иштеп жатам. Ушул Артем Эдуардович Новиков, ушул премьер-министрдин милдетин аткаруучу жана биринчи вице-премьер-министр аны төрагалык кылып атат. Ушул жерден биз талкууладык, инвесторлор келиш үчүн кандай шарттар түзүш керек, кандай мыйзамдарды кабыл алыш керек. 7 группа түзүлүп, салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү концепциясын азыр кабыл алдык. Жана жерлер трансформация кылуу боюнча өзгөртүүлөр концепцияны кабыл алдык. Дагы 5 концепция калды, анын ичинен баягы курулуш боюнча уруксат берүүлөр, энергетика боюнча ушул концепциялар дагы кайра иштетүүгө жиберилди. Азыр эмки 12 январлардын кайсы ушул январдын ортолорунда дагы жыйын болот, аяктан дагы каралат. Ошондо аракеттерди кылып атабыз, инвестицияларды тартыш үчүн, инвесторлорго жакшы мындай белги бериш үчүн жана мыйзамдарыбызды мына туура кылыш үчүн аракеттер таштап атабыз буюрса. Эми Кыргызстанга келген инвесторлордун көпчүлүк бөлүгү учурдан саясий туруксуздуктун негизинен, өлкөдөгү стабилдүүлүктүн жоктугунан бардыгы эле калтырап титиреп турушат да, көбүлөчү өздөрүнүн ойлорун да айта албай келип алган бир топ акчаларды алар сарптаган, бирок ошол эле учурда ал баягы кирешеси актабай калып кетип калган инвесторлор дагы бар бизде учурда. Эми баса белип кете турган нерсе, Кубатбек мырза айтсаңыз, эгер токен тармагында өндүрүшү өспөсө, жумушчулар орундар ачылбаса, салыктын көлөмү көбөйбөсө, анда эмнеге лицензия беребиз деген суроону адистер менен катар ошо мен дагы бергим келип жатат да. Лицензиялар берилген, азыркы күндө иштеп жатат. Просто биз жөн гана ошол лицензияны алып, лицензия алып атканда жөн адам албайт да. Кээ бирде кездешет, жанагы кайра сатуу, экинчи баягы рынокто сатуу максатында алат. Көбүнчө инвестор, жанагы сиз айтып кеткендей адал инвестор келип ошол жерди иштетип өзүмө кандайдыр бир пайда алсам деп келет да. Анан ошону биз ыңгайлуу шарт, жагымдуу шарт түзүп бере албай атабыз. Себеби азыр өзүңүз деле карап көрдүңүз, 5-6 октябрда болуп өткөн окуяларда Таласта Алтын Альянс ээлик кылган жер үй кенинде эмне окуялар болду. Аны бүт дүйнө жүзү көрдү, телевизордон дагы. Ошол эле биз сыңары ошол жанагы инвесторлор көрдү. Бозумчакта, Териксайда кандай элдер барып жанагы техникаларды талкалап, аларда көрүнүп туруп, Кыргызстандагы инвестициялык жанагындай
маанайды төмөндөтүп салды да. Ошондуктан бул биринчиден ошол кен жайгашкан жергиликтүү жерде элдер менен түшүндүрүү иштерини аябай кымбаттык менен жүргүзүш керек да. Анан ошол ар бир адам ошол өзүбүздүн элдин аң сезимине, инвесторго болгон сый урматты көтөрүү максатында ошол аң сезимине ошол тынбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп киргизишибиз керек да. Ошондо гана биздин мыйзамдар азыр кээ бирки инвесторлор айтып калат, силердин мыйзамдарыңар жакшы, бирок бизге иштегенге шарт бербейт, сиздин элиңер киргизбейт деп айтып калат да. Ошондуктан маселе бизде ошол жергиликтүү калк менен көбүнчө байланыштырышат да инвесторлор. Искендер мырза, айтсаңыз, биз мынакей жакында эле түшүнбөгөн бир суроо пайда болушу мүмкүн да, ошол жергиликтүү ошол кен тармагын иштетип жаткан инвесторлор үчүн. Биз жакында эле мынакей Терекс айылына да барып келдик. Биз чыгармачылык топ ал жердеги ошол жергиликтүү элдин дагы үнүн угуп кайттык. Ал жерде иштегендердин көпчүлүк бөлүгү, мисалы үчүн 90%-дан ашыгы ушул жергиликтүү айыл тургундары. Алар ошол эле компанияда иштеген кызматкерлердин 97% Кыргызстандын жарандары болуп жатат. Бирок ошол эле учурда ошол жердеги иштеген кызматкерлер ошол компаниядан акча таап, ошол жерде нан жеп жаткан кызматкерлердин бир айрым бөлүктөрү же болбосо ошол айыл тургундары ар бир, башкача айтканда, 3-үчү үйдөгү жаран ошол компанияда иштеп жатышат. Бирок ошол эле учурда анын зыяндуулугун дагы айтып жатышат. Бул инвестор деген негизи эле өлкөгө, экономикага алып келген пайдасы кандай? Инвестордун пайдасы зор да. Мисалы үчүн, эгерде инвестор аз болсо байкалбайт. Бирок инвестор көп болсо, анда негизи баягы өлкөдө азыр дүйнө жүзүндө доллардык система орноп калды да. Ошон үчүн, мисалы үчүн, сом канча көп чыгарып ийбейли печатный станок менен, анын куну өспөйт да. Качан гана куну өсөт, качан Кыргызстанга ушул доллар же евро же башка акчалардын көп келишиминин аркасы менен. Анткени Кыргызстан бүгүн 80% импорт менен жашайбыз. Демек биз товарлар сатып алсак, доллар менен сатып алабыз, а бирок бияктан сатканда сом менен сатабыз да. Ошондо бизде импортчулардын заманы негизи өндүрүшчүлөрдүн заманы эмес да. Өсүш үчүн тескерисинче болуш керек да. Товар өндүрүлүп, экспорт көбүрөөк болуш керек. Ошон үчүн бир гана жол бар, бул инвесторлорду тартуу. Өндүрүштү жасаш үчүн инвесторлорду тартыш керек да. Өндүрүштү өзүбүз үйрөнүш үчүн биринчиден гений болуп төрөлүшүбүз керек баарыбыз. Бирок баарыбыз андай болбогондуктан баягы атактуу, даңктуу инженерлерди, чоң компанияларды, баягы инженерлерди үйрөтүүчү компанияларды бияка алып келишибиз керек да. Тартышыбыз керек, чакырышыбыз керек. Негизи биздин баягы бүгүнкү күнү мен деген өзүм айыл жергесинде өскөм да. Мен аталарым айтчу, жердеги жаткан алтын калыш керек. Сенин чөбөрөң чоңоет, акылдуу болот, анан ошол иштетет. Бербегиле эч кимге деп айтат да негизи айылда биздин аксакалдар. Бирок чөбөрөңүз чоңойсо, аны эч ким ал кенди иштеткенге үйрөтпөсө, качан аны иштетет? Жата берет кен бекер. Эч ким байыбайт. Ооба, баягы биз ооруп өлүшүбүз мүмкүн, өндүрүштө баягы уу менен аралашып өлүшүбүз мүмкүн да. Бирок эгерде байыбасак, албетте жакырчылыктан деле аябай жапа чегебиз да. Ошон үчүн бул жерден негизи үйрөнүш үчүн адеп акылактуу инвесторлорду тандап алып келиш керек. Ошол түшүндүрүү иштерин чын эле жүргүзүш керек да. Кошумчулап кетсем, бул токен тармагындагы ошол компаниялардын тарабынан өзгөчө жана мамлекеттик маанидеги кендерде иштетүүчү, мисалы үчүн эле Алтын Альянс, ошол Казминералс, Эти Бакыр, Терекс айыл, булар ошол жергиликтүү бюджетке эбегейсиз акчалар салык түрүндө, социалдык төлөмдөр түрүндө, бизде ошол социалдык пакет деген бар. Бизде ошол жергиликтүү элдин эбегейсиз укугу бар да, бизде лицензия берилет, бирок жер тилкесин жана бөлүү ошол эл менен байланыштуу. Элге барып, коомдук угу өткөрүп, элге социальный пакетин көрсөтүп, элдин талабын канааттандырсаң гана ошол жерге келесиң. Анан ошентип келишкен бул ишкерлер, инвесторлор келип иштешип аткан. Но убакыт өткөн сайын кээ бир топтор пайда боло берет экен. Ошол баягындай ар түрдүү чыр чыгарып, мыйзамсыз ошол компаниянын ишмердүүлүгүнө кийлигишкен топтор чыга берет экен.
Жанагындай соцпакеттеринде шарттар да болот. Жергиликтүү калк 90% жумушка алынсын деп. Бул деген 90% ошол айылдын, ошол чөлкөнүн бардыгы жумуш менен камсыздоо. Бул деген айлык, бул деген ошол үй бүлөсүн багып атат. Социалдык пакетте ошол жерге ФАП курулуп атат, ошол жерге бала бакча курулуп атат, ошол жерге больница, мектеп курулуп атат. Чаткал жергесине барып көрсөңүз, эми көрдүңүз, көчөлөрү асфальт. Ошол элге ошол жергиликтүү администрация, жергиликтүү жанагы өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан тынымсыз түшүндүрүү иштери жүрүп туруш керек. Бул дагы бир ошол жанагы элди тынчтандырган маселе, көп жерде угуп жүрөбүз. Жанагы прозрачность жок да, бизде ачыктуулук жок экен. Мисалы үчүн миллиондогон жанагы соцпакеттер которулуп берилет, бирок анын кай жака жумшалып атат, кайсыл максатта жумшалып атат, ошол боюнча жөнөкөй карапайым калкта маалымат жок болуп атат. Мыйзам боюнча жылында кеминде бир жолу ошол айыл өкмөт, ошол аким презентация кылып туруш керек. Соцпакетте канча акча түштү, каяка жумшалды, келечекте түшө турган акча, каяка жумшайбыз деп элдер менен акылдашып турса, ушундай пикир келишпестиктер менчи болбойт эле. Чоң рахмат Кубатбек мырза. Эми негизи эле мынакей жергиликтүү ошол кен иштетүү тармактарында айыл өкмөттөр, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы биз дагы баса бирлеп көрүп келдик. Өзүбүз менен түшүндүрүү иштерин аракет менен жүргүзүп жатат. Бирок тилекке каршы ошол жерде дагы бир түшүнбөстөн айрым бир ой пикирлер дагы, кайчы пикирлер да жаралып келет да. Бүгүн биз негизи эле ошол инвесторлордун экономика тийгизген таасири боюнча талкуу жүргүздүк. Урматтуу коноктор, бизде студияда конокто урматтуу телекөрүүчүлөр Кубатбек Күнсөнов, жер казынасын пайдалануу лицензиялоо башкармалыгынын башчысы, ошондой эле Искендер Шаршеев, улуттук бизнес ассоциацияларынын альянсынын башчысы конокто болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.